15 миң, 20 миң деген суманы алып тұрса да бербесе кароо койчу операциядан кийинчи. Манас районунун Семетей айылынын тургуну райондук оорукана жана поликлиника суук шарттары жок экенин айтты. Буга улай эле дарыгерлер уруй мамиле жасап, операция үчүн 15-20 миң сом ставка коюп алганын кошумчалады. Ал эми Талас облусунун башчысы дарыгерлердин айлык акысы көбөйгөнүн, ашыкча акча эч ким талап кылбасын айтып, дарыкана маселесин чечип берерин белгиледи. 1 саат 2 сааттан туруп аттык ошол жерде. Суук коридору. Ошол жерде процедурныйга врачка кайрылсак, врачы жок. 2 гана койка турду да ошол жердечи. 2 саат туруп сорго кирип аттык ошол жергечи. Андан тышкары мына ооруп барсаң, обязательно жанагы эмесин жазып берет, барып дары-дармектериңизди алып келиңиз деп. Аяден да аптеканы жаап койду, ушул жактарга эме ачылса да, аптекалар ачылса. Ошол жерде бир врач иштеп кетти, Таластан келген Умар деген. Ошол райондун баары эле таанып болуш керек. Ошо бала операция жасаган сайын ушу жөн жасабайт да, бесплатно жасабайт. Эмгек акы төлөнүп атат го. Андан тышкары ставкасын коюп койчу ошо балачы. 15 миң, 20 миң деген суманы алып турчу да, бербесе кароо койчу операциядан кийинчи. Мына ушундай врачтар да бар биздин арабыздачы. Андай болбойт эми. Буюрса айлыктары көтөрүлдү. Баары таза так. Ошондойлорго жол берилбесин деп тартипке ылайык иштешет буюрса. Жана аптека маселеңиз мен жазып алдым. Рахмат. Буга улай эле Арал айылындагы ФАПтын медайымы Анипа Төрөгелдиева мекеменин имараты авариялык абалда экенин билдирди. Имарат мурда мектеп катары пайдаланылып, 2001-жылы ФАП болуп берилген. 20 жылдан ашты. Ремонт иштери, дуалдары урап түшүп, үстүнөн чатырынан суу түшөт. Бизге ошо жаңы имарат куруп бериңиздерди суранабыз да, иштеп жардам бериңиздерди. Мүмкүнчүлүгү жетишинче жасап берели деп четинен силердин маселеңерди билебиз, каражат издейбиз. Эгер каражат маселеси чечилип калса, толук жасап беребиз. Талас айылынын 18 жаш көчөсүнүн тургундары Сусамыр Талас Тараз жолу кеңейтилип жаткандыктан 23 үйдүн жеке менчигине 5 метрден 8 метрге чейин кирип кеткен. Тургундар жолдун кеңейишине каршы эмес деген, бирок ошол аймакка жогорку чыңалуудагы трансформатор орнотулуп, коопсуздукка коркунуч жаралып жатканын айтышты. Высоковольтный линия эми дагы 4 метр жол кирип атат, высоковольтный дагы жылып атат, ошо менен 8 метр биздин жерге кирип кетип атат. Ал высоковольтныйдын астына мен билем, бир 20-16 метрге чейин мындай курулуш кылганга болбойт да. Бул электр чубалгыларын адам өмүрүнө кооптуу жана бир нече метрге чейин курулуш курууга мүмкүн эмес. Жолдун батыш тарабына ээн жаткан жерден тартып өтүүңүздөрдү суранабыз. Бияктын кайрылуусун алып, данныйларын жазып алыңыздар дагы. Мен мындай кылайм, мен комиссия түзүп берейин сизге. Өзүмдүн орун басарым баштап келет. Аким баары келип, ушул айдын аягына чейин силердин маселеңерди оңго же солго чечим чыгарып колуңарга карматат. Макулбу, жарайбы? Мындан тышкары тургундар учурда арыктын суусун ичүүгө аргасыз болуп жатышканын билдиришти. Алардын айтымында жаз жана жай айларында суу азайып кетип, таза суу күнүнө 2-3 саат гана берилгендиктен эл кезек менен суу пайдаланып жатат. Ушуга байланыштуу айыл тургундары жер алдынан скважина казып берип, таза суу маселесин чечип берүүнү өтүнүштү. Айылдын башына чоң стерна коюп атай ошол жактан Арал айылына разача кыла турган болсо, маселе чечилмек да, таза суу маселеси. Скважина буритет бергиле деп атасыңар, из-за того, что самочоктун күчү жетпей атат, туурабы? Буга чейин казылган экен, бирок жабып салганда үстүн. Түшүндүм. Жайында суу тартылып кетип атат. Баягы өзөндөн келген. Ошол суу жетпей калып атат, Ооба, бизде Эчкили тоонун түйүнөн булактан келет да суу. Рахмат, болду, все. Жыйында Манас районундагы жаңы базардагы шарттардын жетишсиздиги да көтөрүлдү. Ишкерлердин айтымында базарда керектүү шарттар түзүлбөй, үстү жабыла элек жана суу менен камсыздоо маселеси чечилген эмес. Жарымы кайра эле базарда, центрде легкий конструкция кылып эле кайра эле ошол жерге эле соода саттык кылып жатышат да. Ошол закон баарыбызга бирдей болуп эле базар ачылгандан кийин баардыгын ошол жерге апарып эле баары чогуу эле. Анан базарда условия жок, суу маселеси да аябай кыйын болуп атат. Ал жерде крыша үстүнө жабып беребиз деле, ал дагы жок. Суу каар жааганда көлчүк болуп, эч кандай условия жок болуп атат. Рахмат, мен бул базарды өзүм көзөмөлгө алам. Бүгүнкү жыйында бир катар маселелер көтөрүлүп, облус башчысы тийиштүү мамлекеттик органдарга тапшырмаларды берди. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев Манас районунун Семетей айылынын тургундары менен жолугушуудан кийин Айтматов районундагы Чолпонбай айылынын тургундары менен жолукту. Белгилей кетсек, Талас облусунун башчысы эртең 14 майда Шекер айылы жана Аманбаев айылынын тургундары менен жолугушат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.